Кириш сөз. Нан эң баалуу азык. Өсүмдүктөрдүн арасында нан менен тең тайлашкан жашылча бар. Мисалы, картошканы экинчи нан деп атап коюшканын уксаңыз керек. Эгер ал болбогондо адамзатына бир кыйла кыйынчылыктар жараларын айтып, ынандырып келишкен. Сиз анын дарычылык касиеттерин билесизби? Же болбосо аны өнөр жайларда да колдонорун? Картошка бир топ сырдуу жашылча. Алардын бир нечеси менен бүгүн бөлүшөбүз. Тарыхы. 1534-жылы испаниялык конкискадор Франциско Писаро Перудан алып келген бир мөшөк картошкасы менен Савилиядан түшүп калган. Оңой өсүп кетүүчү жөндөмү болгондуктан картошка ал жакта тез эле таркай баштаган. Алгач батыштыктар картошканы жаман кабыл алышкан. Мисалы, Испанияда аны жегиликтүү таш деп аташса, француздар жаңылыштык менен аны чума таркатуучу катары кабыл алышкан. Немистер болсо аны үй жаныбарларына гана беришчү. Арадан 200 жылдай өткөндөн кийин гана батыштыктар анын дарычылык касиетин жана жогорку баалуулугун билишип, барктап калышкан. Алардын дасторконунан көрүнүктүү орунду ээлегенден кийин картошка тез эле бүткүл дүйнөгө таркаган. Бүгүнкү күндө бул жашылча жемиш эң көп өстүрүлөт. Кызыктуу фактылар. Картошканы азык катары гана эмес, башка тармактарда да кеңири колдонушат. Андан клей жана күйүүчү эталон алышат. Картошканын крахмалы фармацевтикада, текстилдик өнөр жайларда, жыгач жана кагаз өндүрүүчү жактарда, нефти алуучу фермаларда каналдардын скважиналарын жууп тазалоодо пайдаланылат. Курамы. Ошентсе дагы картошканы биз тамак аш катары колдонобуз. Анын кандай пайдалуу жактары бар? Картошка углеводко бай, анын көп бөлүгүн крахмал түзөт. Калган бөлүгүн глюкоза, фруктоза жана сахароза толуктайт. Картошканын курамындагы крахмал организмге оңой сиңип, газ пайда кылбайт. Бул жашылча жемиш белоктун дагы булагы. Ошондой эле анын курамы С жана Б тобундагы витаминдерге бай. Тамак ашка колдонууда анын көптөгөн пайызы жоголуп кетет. Мисалы, бууга бышырганда азыраак, ал эми куурганда витаминдин көп пайызы жокко учурайт. Картошка курамындагы калийдин көптүгү жана натрийдин аздыгы менен да айырмаланат. Мына ошон үчүн гипертония жана жүрөк кан тамырлары ооруган адамдарга жакшы азык. Анда кальций аз болгону менен темир, фосфор, магний, цинк, жез, марганец жана башка микроэлементтер көп. Пайдалуу жактары. Картошка ашказандын эң жакшы досу аталат. Бул туура. Биринчиден, ал шакар азыктарынын катарына киргендиктен ашыкча кислотаны нейтралдаштырат. Экинчиден, жумшак болгондуктан бат сиңип, ашказанга оорчулук келтирбейт. Үчүнчүдөн, анын курамында тынчтандыруучу табигый заттар бар болгондуктан ашказандын эс алуусуна жардам берет. Картошканын курамында натрий жана май аз болгондуктан артериосклероз, жүрөк ооруларында, стенокардияда, гипертония ооруларында жакшы азык болуп берет. Ал калийге бай болгондуктан артериалдык кан басымды төмөндөтөт жана бөйрөктүн иштешин жакшыртып, канды тазалайт. Курамындагы углеводдор тамактангандан кийин 3-4 саат өткөнчө ичеги карында сиңип, глюкозага айланат. Диабетиктер үчүн дагы жакшы дармек. Колдонуу. Картошканы бышыруунун эң эле жакшы ыкмасы аны бууга бышыруу. Мындай учурда курамындагы пайдалуу азыктар сакталып калат. Чийки картошкадан картошка ширесин жасап, тамак алдында бир нече аш кашык ичип, ашказан ширесинин кычкылдуулугун азайтууда колдонушат. Аны бышыруунун көпчүлүккө белгилүү жолу бул кууруу. Мындай ыкма сунушталбайт. Себеби картошканы куурганда андагы бардык пайдалуу зат өлүп, жашылча өзүнө майды сиңирип алат. Эгерде тамакка ашыгыраак туз кошулса, аны да өзүнө сиңирип алат. Ошондуктан куурулган картошка даамдуу болгону менен ден соолукка пайдалуу эмес. Ушул эле сөз картошка фрисине дагы тиешелүү. Жыйынтык. Жаратылыш бизге эң эле пайдалуу азыктарды белек кылган. Бирок аларды канчалык деңгээлде баалап колдонобуз, бул биздин көз каранды. Эгерде күнүнө туура тамактанып, туура тандоо жүргүзсөк, бул биздин саламаттыгыбыздын кепилдиги. Ошондуктан достор, күнүмдүк тамактанууда бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.